Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, урматтуу малжандык сүйүүчүлөр. Сиздерге мен бул чыгарылышта атайын сатыла турган Гисар породасындагы койлорду көрсөтөм. Сиздерге дарек түшүндүрүп кетейин. Баткен району Карабак айылында Гыламидин Ниязов көчөсүнүн 26-үйүндө короодо ушул койлор багылып турат. Болжолду айтсам, Карабак айылына киргениңизде заправка бар. Ошо заправкадан Баткенден келип сол тарапка бурулганда Гыламидин Ниязов көчөсү. Сиздерге койлорду көрсөтүп кетели. Мен жанымда ээси турат. Ээсинен сиздерге маалымат алып беребиз. Гисар породасындагы койлор. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул Гисар койлорду каяктан алып келдиңиздер эле? Бул Гисар койлор таги-түгү Тажикстандан алынган. Тажикстандан алынган, Атайын ушул уруктукка багып отурабыз бул кочкорлорду. Уже бул мына турган сарысы 3 жашар болду. 3 жашар, 3 жашар. Мынакей көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул Гисардын кочкору. Өтө семиз экен, куйлугун караңыздар. Аябай жакшы. Алда турган карасы бул ушунан жаралган мындай баласы десек да болот. Алдагы кара кочкору бул ушунун баласы, 1 жашар болду. 1 жаштагы кара Гисар кочкор. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Семиз жакшы бул Гисар породасы, өзгөчө породадагы кой кочкорлор болот. Калгандары короодабы? Калгандары короодо. Көрөйлү. Урматтуу көрүүчүлөр, чыгарып күзөтүп барыңдар, сиздерге толук көрсөтөбүз. Бул жагында короодадагы Гисар кочкорлор, койлордун бүт баары ушул жакта бар экен. Мынакей. Бул жакта экен да көбү. Булар дагы ушул сары жаңа кочкордун балдары булар. Балдары. Кимиси урганчы койлору? Булар койлору башка жакта, башка короодо турат. Бул 1 жашар бул кочкорлор дагы. 1 жаштагы кочкорлор. Эмесиде турат. Куутка кое турган убакытта быйыл эми куутка коюлат деген эме. Быйыл куутка коюлат, Жарайт. Койлору башка короодо турат. Койлору башка короодо турат. Мынакей, Гисар кочкорду алып, ушунан тукум алыш керек, койлорго эме кылайлы десеңиздер, сиздерге ушул дарекке келесиздер, ушул Гисар кочкорлорду аласыздар. Мынакей, өзгөчө породада уруктукка өтө жакшы Гисар кочкорлор деп айтышты. Тажикстандан алып келдим дедиңиз, Бул Гисар кочкордун башка койлордон өзгөчөлүгү кандай болуп калат экен? Өзгөчөлүгү кандай десек, өзгөчөлүгү эми бул төрөлгөндөн кийин эле балдары чоң төрөлөт экен биринчиден. Эч канча турбай эле уже базардын артында мисалга өзүнүн жайдары койдулар 5000 болбосо козулар. Булардын козусу сразу 7000, 8000ден уже 3000, 4000 разницасы болот. Бир аз кымбатыраак жүрөт, Кымбатыраак жүрөт экен. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер ушул кочкорлорго кызыгып, ушуну ала турган болсоңуздар, экрандагы телефондорго чалып байланышасыздар. Сиздерге даректи түшүндүрүп кеттик. Эми ака, айтыңызчы, бул баасы канча болот? Келиштирип айтыңызчы. Баасын энди кочкор сүйүүчүлөргө ушу урук алам дегендер болсо, келишим баада болот да. Келишим баада. Келишим баада. Келишим баада дагы кичине келиштирип беребиз деди. Мындай так айтканда канча деп айтасак эми? Так айтканда 50.000 кеми бар, келишебиз да эми. Ар бири 50.000ден, 50.000 сомдон деп айтышты. Кичинелерини 1 жашар, мына чоңу 50.000 дейм. Мына кичинелерини, ошо агылда тургандарыны, буларды дагы арзаныраак беребиз. Кеми көп эле. Жакшы эле түшүп берем дейт. Мына чоңуну 50.000 деди, калгандарын 1 жашарларын кичинекейлеринде жана короодо көргөнүңүздөрдө бул жакшы эле кылып түшүп берем дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, экранда телефон аркылуу байланышыңыздар. Гисар кочкор издеп жаткан болсоңуздар, мынакей сиздерге Гисар кочкор, Гисар койлор. Көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм. Ака, жакшы сатып алыңыз, базарыңыз берсин. Айтканың келсин. Гисар кочкор, Гисар койлор Баткенде дагы көбөйсүн. Көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр.